Аллах табарак ва таала 12 айды жаратты. 12 айдын 4-өсүн өзгөчө кылып койду. Зулкада, Зулхиджа, Мухаррам, анын акыркысы не? Раджаб айы. Раджабтын кыргызчасы эмне десеңиз, уялуу сактануу деген. Демек Раджаб айда, мына Раджаб айда турабыз, кирип келди. Убакыт өтө тездик менен өтүп кирип келди. Бул айда кылып турган эң биринчи ишибиз уялуу. Арамдан уял, жамандан кач. Сактанабыз жаман иштерден, уятуу иштерден. Көздү сактайбыз арамдан. Уялуу сактануу, бардык жаман иштерден. Негизи эле Раджаб айы харам айлардын болуп эсептелет. Бул айда согушуу, жаман иштерди кылуу, митинг кылуу, ушундай жаман иштер бүт тыюу салынган ай болуп эсептелет. Митинг кыласыңбы, башка кыласыңбы? Керек болсо мурдагылар биз 14 кылымдан бери ушул Раджаб айы, ыйык ай тыюу салынган, согуштар тыюу салынган ай олаrak угуп келген үммөт катары бул сөздөрдү. Ошол согуштар, ар кандай жаман иштер бизге тыюу салынган, бул айда кылуу арам. Жада калса илгеркилерди атасын өлтүрүп койсо дагы унчукпайт. Неге азыр Раджаб айы согуш ай эмес? Тыюу салынган. Улуу инсандар. Урматтуу мекендешим, айтайын дегеним ушул 4 ай. Зулкада, Зулхиджа, Мухаррам, Раджаб айы. Бул эмненин житкелип атат бул жерден? Бул жерден Рамазандын житкелип жатат, урматтуу мекендештерим. Рамазан айга дагы аз калды. Бул айда устаздарыбыз, аалымдар Раджаб айда орозо кармаш керек, намаз окуш керек, аны кылыш керек, муну кылыш керек деп толтура нерсени айтып атат. Айтайын дегеним меники не? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, орозо кармагандын көрүп, түбөлүк орозо кармагыдай көрүшчү экен. Оозун ачканда орозо кармаган адамдай деп билишчү экен. Айтайын дегеним, бир күн белгилеп айтылган эмес. Орозо кармаганда бир күн. Бирок колдон келишинче пайгамбарыбыз аракет кылган. Орозо кармаган Раджаб айда. Демек, Раджаб айда орозо кармаганга аракет кылышыбыз керек. Себеби үмүт чоң да бул айда күнөө кечирилишине, орозонун соогуна, чоңдугуна үмүт чоң. Ошондуктан аракет кылайлы Раджаб айын туура өткөрүүгө, арамдан уялууга, сактанууга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң бир жакшы сөзү бар. Бул сөздү Муса, Иса, Айса, Ибрахим, Исмаил, Исхак бардык пайгамбарлар айткан. Бардык пайгамбарлардан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан бул сөз эмне сөз десеңиз, уялбасаң каалаганын кыла бер. Уятың болбосо каалаганын кыла бер. Уятың болбой калса калган ишин кыла бересиң. Интернетке чыгасың, секирейсиң, бийлейсиң, ойнойсуң. Көпчүлүк казандай эркектерди бүгүн интернетке чыгып алып бийлеп жүргөнүн көрөсүң. Тойлордо өзүн билбестен 50 жашта чоң эне болуп калды да. 50 жашта уялбастан көпчүлүк казандай болгон чоң аксакалдар башкалар бийлеп жүрөт. Уялыш керек. Уялыш керек. Раджаб айы уялуунун башталышы. Келиңиздер. Кээ бирөөлөр жаңы жылды каалагандай сараңдады, майрамдады, Бирок биз Раджаб айын туура өткөрөйлү. Но шаарды бир кыдырып чыксаңыз, жаңы жылдын эртеси күнү бардык элдер уктап аткан болот. Шаар мусуркана болуп калган, мусор ящик болуп калган. Жеп ичиш күнү да негизи. Бардыгы ушул алып келип, продуктасын бардыгы ушул жаңы жыл күнү деп белгилеп, ошол күнү жеш шартпы? Унитаз толтуруш күнү болуп калды алды күнү. Айтайын дегеним, Раджаб айын туура так өткөзөйлү. Аллах табарак ва таала Рамазандын ээси бардык айлардын ээси. Аллахтан коркойлу, уялайлы. Себеби убакыт өтө тездик менен өтүп жатат.